Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен тааныша алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Чыпалак Баатырдын Central Asia Got Talent сынагында көрсөткөн номерине Калыстар тобу нааразы болду. Калыстар тобунун курамына Гүлнур Сатылганова да болгон. Чыпалак Баатыр өз номеринде жыгачка мыкты киргизип, аны кайра мойну менен чыгарат. Бул нерсе Калыстар тобунун нааразылыгын туудурду. Азия Mix командасынын катышуучусу Ситора номерди жамандап, башка калыстында каршы баскычын басып, калыс эмес баасын берип жамандап туруп алды. Бир гана Гүлнур Сатылганова номерди аягына чейин көрдү. Номер боюнча калыстар жакшы иштелип чыкпаганын айтып, адам өмүрүнө коркунуч туудурарын баса Мындай билдирүүдөн кийин Чыпалак Баатыр өзүнүн социалдык баракчасында Гүлнур Сатылганованын колдоосуна ыраазычылык билдирип чыкты. Бүгүн 4-ноябрда UFC'нин чемпиону атактуу мушкер кызыбыз Валентина Шевченко Голливуд жылдызы Хелли Бери менен дене көгөргөндө деген тасмага тартылып жаткан сүрөтүн өзүнүн Instagram баракчасына чыгарды. Валентина Шевченко буга чейин октябрдын башында киного тартыла турганын да кабарлаган. Ал эми кино жөнүндө учкай айта кетсек, Хелли Бери кинорежиссерлуктан күчүн сынап аталган тасманы тартып жаткан учуру. Валентина Шевченко кесипкөй мушкерлердин катарында тартылат, ара чолодо Хеллиге да муштаж сабагын берип жаткан экен. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев эркин маалымат YouTube каналындагы маегинде тойдо Республика партиясынын төрагасы Өмүрбек Бабанов менен бир үстөлдө олтурган боюнча кенен комментарий берген. Текебаев Бабановдун башына иш түшүп турган учурда андан качуу мырзалыкка жатпай турганын айтып, ага мурдагы кызматташы катары баа берген. Бабанов мага караганда 3 эсе көп добуш алды. Эл Бабановду мага караганда 3 эсе көп сыйлап, 3 эсе көп ишенет экен. Баш мыйзамда жогорку кеңештин депутаттары жеке мамилеңерди таштап биргелешип иштегиле деген эреже бар. Эгерде 45 жумуш күндүн ишинде бир пикирге келе албасаңар, парламент тарайт. 2015-жылы эл Бабановго мага караганда 3 эсе көп добуш берип жөнөтсө, мен аны менен олтуруп иштешим керек, деди Текебаев. Текебаев менен саясатчы Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Айыптоочу тарап окуя 2010-жылдын 13 майында Бишкекте болгонун жүйө келтирген. Жогорку сот быйыл 21 августта ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана Текебаев менен Чотоновду сот залынан бошоткон. Иш райондук сотто 2 ай мурда карала баштап, соттолуучулардын баш коргоо чарасы үй камагы деп аныкталган. Саясатчы Өмүрбек Бабанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматта азыркы тапта өзүнө байланыштуу баш аягы 8 иш иликтенип жатканын айткан. Алардын ичинен 4-өөнүн чоо жайы белгилүү. Калган иштер боюнча Бабанов өзү да мамлекеттик мекемелери да маалымат бере элек. Буга чейин Өмүрбек Бабанов өзүнө козголгон иштер боюнча УКМК менен Фин полицияга бир нече жолу сурак берип чыккан. Жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков 2020-жылкы парламенттик шайлоого аттанса, өзүндө президент Сооронбай Жээнбековду да жаман абалга калтырат. Бул тууралуу саясат талдоочу Жолборс Жоробеков Марал радиосуна берген маегинде билдирди. Анын айтымында Асылбек Жээнбеков парламенттик шайлоого умтулуп, кайсы бир партияга кошулса чоң чатак болот. Анын мындай аракеттери агасынын аброй бийлиги менен парламентке келүү катары саналат. Бизде президенттин бир тууганы саясатка келбесин деген мыйзам жок. Жок болгону менен менталитетке байланыштуу жазылбаган мыйзамдар да бар. Президент ортодо арбитр болом десе, биринчи кезекте Асылбек Жээнбеков кийинки парламенттик шайлоого аттанбай, Карагулжага барып кичинекей иш менен алектенип жүрсө, өлкө башчынында аброю өсмөк, дейт Жоробеков. Парламенттик шайлоо алдында жогорку кеңештин жаңы чакырылышына кирүүгө умтулган саясатчылар гана эмес, элди аң сезимдүүлүккө, коррупция менен күрөшүүгө чакыруулары менен коомго басым жасоого аракет кылган, хайптар аркылуу өз атын чыгарууну көздөгөн коомдук активисттер дагы жанданды. Жарандык активисттердин катарын жакында улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун кызы Ширин дагы аралашты. Эгерде бир факты болбосо, ал дагы кадимки көрүнүш катары кабыл алынмак. Ширин коррупция менен күрөшүү жөнүндө кыйкырып, жума сайын басма сөзгө чыгып, жөн жерден мурдун тыккан жок. Анткени Ширин Айтматова дагы буга чейин Адил Турдугулов же Равшан Жээнбеков сыяктуу башка кызыктар жактар демөөрчүлүк кылган долбоор экенин моюнга алган туура болгону, алар эч жагы эле демөөрчүлөрдүн демин сууткан жана аларга жаңы медиа жүз табуу керек болчу. Кыязы Ширин тандоого ылайык келип калды көрүнөт. Анда башкалардан эч кандай өзгөчөлүгү жок жаш кыз жогорку кеңештин өткөн чакырылышында Атамекен партиясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаевдин өзүнүн чакыруусу боюнча депутаттык төш белги алгандан кийин коомчулукка белгилүү болгон. Ал кезде партиялык жетекчиге секс чатактан кийин өзүн кайра реабилитациялоо керек болчу жана жаңы жүз
өздөргө абдан кызыктар болуп турган. Ошол учурда Айтматова так ошондой жаран болгон. Ал жаңы эле чет өлкөдөн келген, ал жактан жакшы билим алган жана карапайым эл үчүн алдыңкы жаштардын бир катары сезилген. Бирок Айтматова өткөн чакырылышта өзүн көрсөтө алган жок. Парламенттеги кесиптештери менен мамиле түзө албады. Аларды көп сындады. Андан тышкары өзүн чоң саясатка жетелеп келген партиялык боско дагы элпек болгон жок. Анын өзүнүн көз карашы бар болчу. Фракциянын генералдык тартибин карманган жок, кыскасы кежир жана абдан эле өз алдынча болду. Анын бүткүл бедели атасынын улуу жазуучунун кадырына таянып келген. Айтматова өзүнүн жарандык көз карашын 2019-жылдын жайынан тартып жигердүү билдире баштады. Анда коррупцияга каршы акциясын албетте тыш жактардын колдоосу менен ишке киргизген жана Матраимовдорго чабуул баштаган. Айтмакчы, Кыргызстанга абдан таанымал болгон Матраимовдордун үй бүлөсүнө чабуул коюу менен Ширин өзүнүн атындагы коомго адилеттүүлүк жана чындык үчүн күрөшкөн инсан катары таанутууну максат кылган. Матраимовдордун кадыр баркын маданиятсыздык менен тебелөөгө өттү. Коомчулук Ширин Айтматованын мындай акылсыз жоругун сын көз караш менен кабыл алды. Алгач Шириндин айткандары коомчулукту таң калтырды. Акыркы 4 жыл ичинде ал өзү дагы көрүнгөн эмес, жаандан кийинки коз карандай чыга калды. Саясий талаада күтүүсүз пайда болуп, анан дагы коомчулуктун көз карашына таасир этүүгө аракет кылууда. Кийинчерээк Айтматованын билдирүүлөрү үзгүлтүксүз боло баштады. Ал өзү дагы жаңы кыймыл түзөөрүн жана жеке кеңсесин ачарын жарыялады. Кызды кимдир бирөөлөр каржылап жатканын, болгондо дагы чоң акча менен колдоого алганын коомчулук дароо түшүндү. Ал эми социалдык тармактарда жигердүү колдонуучулар көптөн бери мындай суроого жооп таппай келишет. Эмнеге улуу жазуучунун кызы мурда депутаттык төш белгини тагынып жүргөндө карапайым кыргыз жарандарын түшөлткөн эң талуу көйгөйлөрдү көтөргөн эмес? Анда электораттын көйгөйлөрү андан өтө алыс болчу. Ал өзү дагы 100 миңдеген кыргызстандыктар кантип жашап жатканын, эмне үчүн энелер балдарын таштап чет өлкөлөрдө жылдап иштеп жүргөнүн эч ойлончу эмес. Азыр Ширин эсине келип, күнү түнү дебей элдин үмүт тилегин жана муктаждыгын ойлонуп жүрөт. Анын мындай иштерди кайтарымсыз, акысыз негизде жасап жатканына дагы ишенүү оңой эмес. Бул жаш кыздын абалы чындап эле аянычтуу. Анткени кимдир бирөө азыр аны куурчактай пайдаланып жатат жана кийин тагдырдын сыноосуна таштап салат. Анткени тыштан сүрөөнгө алынган жарандык активисттердин бардыгы ошондой тагдырга туш болушкан эмеспи? Кызыгы обу жок катын орсогуй сайт болуп Райым Матраимов тууралуу ырдап чыкканын уктук. Тобо бул турушунда жакында ырчылар менен ыр талашып, төрдөн сый талашпаса болду. Ширинге ишениш кыйын болуп калды. Милициянын 2 кызматкери жаранды сабап койгон деп шектелүүдө. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынын башкы башкармалыгынан билдиришти. Окуя 1 ноябрга караган түнү Бишкек Нарын Торгарт унаа жолунун Токмок шаарына жакын жердеги кафелердин биринин жанында болгон. Эгибей тааныш адам Кеминдин 28 жаштагы тургунун уур тепкиге алышкан. Ал милицияга арыз жазып, факты жазыктар кодексинин 266-беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейистерине каттоого алынган. Укук коргоочулар шектүүлөрдүн ким экенин аныктаган. Алардын бири Токмок шаардык милициясынын убактылуу кармоо жайынын 45 жана 29 жаштагы кызматкерлери болуп чыкты. Учурда Чүй райондук ички иштер башкармалыгы ишти андан ары тергөө үчүн прокуратура менен УКМКга өткөрүп бергени жатат. Мындан тышкары ички ийгиликтөө кызматы иштөөдө деп айтылат билдирүүдө. Эске салсак, 1 ноябрь күнү Кыргыз милициясынын кесиптик майрамы белгиленет. Бул жылы Кыргызстандын ички иштер органдарына 95 жыл болду. Бул тууралуу экономика министринин орун басары Элдар Алишеров 1 ноябрда BBC'ге берген маегинде айтып берди. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдиктин зонасына киргендиктен 2020-жылдын 1 январынан баштап 166 товардын түрүнө бажы төлөмдөрү киргизилет. Ошентип, өнөр жайыбызды көтөрүүгө берилген 5 жылдык жеңилдиктер жоюлат. Ошондо төмөнкү товарлар кымбаттамакчы: көчөттөр, дары-дармек продукциялары, органикалык химия, жер семирткичтер, эфир майлары, желимден, кауштан, алюминийден, никелден жасалган буюмдар, пародалуу малдын уруктары, автоунаалар, күнөсканалар жана башкалар. Эми товарлар 2 эсе деле кымбаттап кетпейт. Мисалы, дары-дармек 3% кымбаттайт, дейт министрдин орун басары. Ошондой эле автоунааларды киргизүүгө болгон жеңилдиктер алынат. Жеке тарап эң өтүмдүү Toyota Camry'ни алып кирсе, ал азыр болжол менен $10 000 болуп жатса, үстүнө $8 000 кошулат. Ошондо $18 000 болуп калат. Бирок юридикалык тараптар үчүн бажы төлөмдөрү 17%, НДС 12% түзөт. Ошондо 29% кымбаттайт. $10 000 алып келинген автоунаа үчүн фирма $2900 төлөп калат. Алишеров айтып бергенде, 2014-жылы Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргени өлкөгө 106 000 автоунаа алып киришкен. Ошентип, Казакстан менен Орусияга кымбат сатабыз деп ойлошкон. Бирок рынок толуп калбагандыктан алып сатарлардын үмүтүн актабады. Кийинки жылы болгону 69 машина кирген. Быйыл 17 000 машина кирди. Рынокто машина көп, талаптан сунуш көптүк кылат деп белгиледи Алишеров. Ошондой эле декабрда вице-премьерлер деңгээлинде жолугушуу болуп, анда Кыргызстан жеңилдиктерди
2-3 жылга узартууну сунуш кылмакчы. Бирок министрдин орун басарынын айтымында Орусия тарап буга макул болбойт, анткени алар өздөрүнүн авто өндүрүшүн колдогусу келет дейт. Кыргызстанда Ички иштер министрлигинин ЖККББнын кызматкерлерине унаанын жарык өткөрүү деңгээлин өлчөй турган шаймандар берилди. Мекеменин басма сөз кызматы Вести KG сайтына шаймандар бүткүл республика боюнча милиция кызматкерлерине берилгенин маалымдашты. Бул шаймандарды сатып алууга буга чейин тендер жарыяланган. Сынактын жыйынтыгы менен биринчи этаптын негизинде Россиядан биринчи партия алынып келинди деп маалымдашты алар. Кийинчерээк дагы алып келишет. Алар бардык кызматкерлерге жетет. Тоник шаймандарын жол сакчылары үстүбүздө жылдын 22-октябрынан тарта колдоно башташкан. Мыйзам боюнча автоунаанын алдыңкы капталдагы 2 жана маңдайкы айнегин 7%га караңгылатууга болот деп эске салышты милицияда. Мыйзамсыз караңгылатуу үчүн 5500 сом өлчөмүндө айыппул каралган. Эгерде жарык өткөрүү деңгээли мүмкүн болгон нормадан ашса, анда унаа убактылуу токтотуучу жайга киргизилет.